калайык. Сүйүнчү Кудайым адам берди. Өкмөттүк акселератор программасы койгон талаптардын бири 100 күндүн ичинде жеңилдетилген шарттардын негизинде үй бүлөлүк бала бакчаларды ачуу болгон. Ал үчүн жеңилдетилген санитардык талаптар, жеңилдетилген өрт коопсуздуктары кабыл алынган. Ошондой эле жеңилдетилген шартта мектепке чейинки билим берүүнүн базалык булактарын алуу менен жеке ишкер юридикалык жак катары лицензия албай эле билим берүү министрлиги уюштурган атайын окуудан өткөн сертификатты алуу менен үй тибиндеги бакчаларды ача алат. Андан сырткары ден соолугун тууралуу маалыматтар каттарды аныктап, санитардык талаптарды сактаган актыларды, өрт коопсуздугунун актысын алуу менен ИПУ жеке ишкер катарын каттоодон өтүп, балдар бакчасын алып иштеткенге уруксат берилет. Мурда бакча ачылган турак жайга ижара акы төлөнүп, жеке ишкерден ижара акысын төлөө боюнча келишими талап кылынса, азыр жеке ишкер өзүнүн үйүндө же ижарага алган турак жайда бала бакчасын ача алат. Бул жерде атайын техникалык паспорту, үйдүн ээси сөзсүз түрдө үйдүн ээси болсун деген талаптар жок. Ижара алган батирин эгерде туруктуу жашап жаткан болсо, балдар бакчасы катарында иштетип колдонсо болот. Балдар биздин келечегибиз, мамлекеттин эртеңки келечеги деп айтканыбыз менен учурда бала бакчалар жетишсиз. Статистика боюнча борборубуздагы балдардын 80% бала бакчага барбай калып атат. Болсо да алардын ар биринде нормадан ашык балдар тарбияланууда. Ошонун негизинде биз жогорку кеңеште жеке бала бакча ачууга жеңилдиктер боюнча мыйзам демилгелеп атабыз. Мындай бакчалардын усулдук тартиптери тамак аштары билим берүү министрлигинин көзөмөлүндө болот, деди бала бакчанын ачылышында эл өкүлү Мирлан Самикожо. Бул нерсе неге алып келет? Балдарыбыздын бири-бири менен болгон баарлашуусуна алып келет. Фундаменталдуу билимге алып келет. Балдардын дүйнө таанымын кеңейтүүгө алып келет. Балдар бала бакчага барып баштаса, ошондо өз алдынчалуулукка тарбияланат. Ошондо билимге, ошондо тилге, бири-бирине болгон баягы мамилелерге бышат. Бакчаны 31 жыл мугалим болуп иштеген Сүйүнбек мырза өзүнүн үйүндө ачкан. Учурда 25 балага ылайыкталган бакчаны иштетүүнү бала тарбиялоодо көп жылдык тажрыйбасы бар. Түрдүү сынактарга активдүү катышып жүргөн колуктусу колго алыптыр. Анан пенсияга чыгып, ошол шаарга келип, ден соолукка байланыштуу. Анан ошол садик ачалы деп президенттин жарлыгына илинип калдык эле. Колуктун мурун заведующий иштеп жүргөн. Анан кайта ошол окууга кирип, сертификатын алып, анан ошол ишти баштайм деп турасыз, буюрса. Улуттук жөрөлгө менен Умайнедин ак тилеги айтылып, чачылып, дыкат даярдалган бакчанын ачылышына келген эл өкүлү, билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, шаардын исемери, ата-энелер жана башка тиешелүү мекеме уюмдардын жетекчилери каалоо тилектерин айтып, кубанычтары менен бөлүштү. Мен ойлойм, азыр сизди көрүп, көптөгөн биздин адамдар, көптөгөн аял заттар ушундай жумушка элек болуп, бала бакча ачууга аракеттенет. Дагы бир жолу сизди куттуктайм, бүт баары жакшы болсун. Кызым 1 жаш 9 айлык, буюрса бул жакта эртең саат 8ден кечки саат 8ге чейин иштеген, аябай жакшы болуп кеткен. Иштеген ата-энелерге баласын калтырып коюп, жумуштан кийин алып кеткен утат экен. Башка жактарда эрте жабылган үчүн бизге ыңгайсыз болчу. Менин 2 кызым бар, Уда да, 6 жашта, 4 жашта. Анан экөөнү берсең дагы жеңилдиктер бар экен да, садикте, бала бакчада. Эң жакшы болду бизге дагы. Анан ар кандай тилдерди үйрөнүү, ар кандай эмелер бар экен. Ушундай үй тибиндеги бакчалардын ачылышы мектепке чейинки билим берүүнү камсыз кылууда ролу чоң. Акын жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самикожо Карбалас Бакировдун балдар деген ырын окуду. Балдар ошон үчүн балдарсыңар. Кудайга жыңайлап түз баргансыңар. Икардай биз асмандан кулаганда, илинип силер көктө калгансыңар. Балдар ошон үчүн балдарсыңар. Эстүүлөр тааныганды тангансыңар. Өтүнөм жерге шашып түшпөгүлө, а жерде жашайт жалганчылар. Ылайым мына ушундай балапандарыбызды жамандан алыс болууга чакырып, багытыңар байсалдуу болсун деген аруу тилектер орундалсын. Калия Карыбекова, Ринат Эрмеков, билим жаңылыктарына.